Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунда тойдон адамдар массалык түрдө ууланды. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти билдирди. 250 адамга катышкан той 30-июнь күнү өткөн. Бүгүн саат 19:30га карата уулангандардын саны 58 адамга жеткен. Алардын ичинен 4 аял жана 2 бала ооруканага түшкөн. Балдар Кадамжайдагы оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Абалдары орточо оор деп бааланууда. Алгачкы жабырлануучулар 48 адам медициналык жардамга кечинде кайрылышкан. Алардын дене табы көтөрүлүп, алсырап ичи өткөн. Сурамжылоо учурунда жабыркагандар эттен жана салаттардан башкача жыт чыгып тургандыгын айтышкан деп айтылат маалыматта. Учурда кафеге санитардык эпидемиологиялык текшерүү иштери жүргүзүлүп, жабыркагандардын тизмеси такталууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкекте аскер кызматкеринин Баңгизат менен кармалган видеосун жарыялады. Коргоо министринин кенже сержанты Баңгизат колдонууга жана сатууга шектелүүдө. Аны аскер прокуратурасынын кызматкерлери менен биргеликте кармашкан. УКМКнын маалыматына караганда, ал аскер Борбор калаадагы гашиш сатуу каналын түзгөн. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү Бишкек гарнизонунун убактылуу кармап туруучу жайына киргизилген. Кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайман ат менен таанымал Чыңгыз Жумагулов 30-жылда номер 21 абактын камерасынын биринде киши колдуу болгонун жазаткаруу кызматынан ырасташты. Аны камералашы жеке кастык мамиленин негизинде өлтүргөн. Аны өлтүргөн жыран кылмышын мойнуна алган. Окуянын чоо жайын тийиштүү тергөө органдары териштирип жатат деп айтылат маалыматта. Бишкектин 1-май райондук соту кылмыш тобунун мүчөсү Чыңгыз Жумагуловдун бөгө чарасын 15-июлда караган. Агылайык Жумагулов 7-сентябрга чейин номер 21 абакта болору кабарланган. Улуттук коопсуздук комитети Кримтөөл кармалганын 15-июлда билдирген. Ага чейин Бишкектин четиндеги Көкжар айылында 8-июлда Жумагуловду кармоо маалында ага ок тийгенин, бирок ал качып кетүүгө өлгүргөнүн айрым журналисттер жазып чыккан. УКМК чүйдө кылмышкер изделип жатканын, бирок Жумагулов менен атышуу болбогондугун билдирген. Көчө кырдаалдар министрлиги 3 добанды бириктирүүчү Боом капчыгайындагы жол каттамы толугу менен калыбына келтиргендигин билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, бул аймакта болжол менен сел кошо түшкөн 20-22 көп шагыл тазаланды. Сел агып келген чыгымдар айтыла элек. Сел агызып кеткен унаа изделүүдө. Мекеме сел агызып кеткен автоунаа изделип жатканын билдирди. Машинанын сел агызып чоң сууга түшүп кеткен, бирок ээлери жабыркаган эмес. Учурда унааны издөө иштери жүргүзүлүүдө, деди мекеменин расмий өкүлү Алим Токторов. 30-июлда саат 11:30 чамасында жааган жаандын кесепетинен Бишкек Нарын Торугар жолунун 128-129 чакырым аралыктарында сел жүрүп кум шагыл толуп кеткен. Жол эки тарапка жабылган. Мындан улам жол тыгыны пайда болгон. Кечке маал бир тараптуу ачылып, табигый кырсык катталган аймакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын жана райондук бөлүмдөрдүн ыкчам топтору, куткаруучулар, адистер жана офицерлер иш алып барышты. Кыргызстан Украинадагы согуштан улам мекенине кайтып барууга аргасыз болгон индиялык студенттерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев индиялык кесиптеши менен жолуккан учурда билдирген. Мекеменин басма-сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, тараптардын сүйлөшүүлөрү 29-июлда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тим башчыларынын жыйынынын алкагында өттү. Башкы дипломаттар эки өлкөнүн соода экономикалык, аскерий, техникалык жана маданий гуманитардык кызматташтыгын талкуулады. Сүйлөшүүдө Кыргызстан менен Индиянын өкмөттөр ортосундагы өз ара түшүнүү жөнүндө меморандум алкагындагы долбоорду ишке ашырууга көңүл бурулду. Бул социалдык өнүктүрүү багытында тез натыйжасын берүүчү долбоорду ишке ашыруу максатында гранттык жардам көрсөтүү боюнча меморандум. Мындан сырткары Кыргыз-Индус соода экономикалык жана илимий техникалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны өткөрүү тууралуу сөз болду. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиевдин маалыматына караганда, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 232 миң студент окуйт. Анын 82 миңи чет элдик студенттер. Өлкөдө азыр 13,5 миңдей индиялык студент билим алууда. 6 августта Нарын облусунун Ат Башы районундагы Босого жайлоосунда акын казалчы Казыбек Маматемин уулунун
120 жылдыгы өткөрүлөт. Бул тууралуу уюштуруучулар тобунун мүчөсү Мирбек Темиров билдирди. Маалыматка караганда иш-чара маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министринин көмөгү жана жергиликтүү тургундардын колдоосу менен астында өтмөкчү. Республикалык казынадан каражат каралган эмес. Иш-чаранын программасынын долбооруна ылайык маареке күнү Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театры Казыбек Казалчы спектаклинин үзүндү коёт. Мындан тышкары элдик таланттар Ат башы райондук маданият үйүнүн кызматкерлери шайыр апалар өз өнөрүн көрсөтүшөт. Улуттук спорт оюндарынан күрөш, таяк тартыш, эрең иш өтмөкчү. Кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси дагы каралган. Иш-чара белгилүү ырчылардын концерттик программасы менен коштулот. Протоколдук бөлүмдө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышып сөз сүйлөрү белгиленген. Казыбек Маматемин уулу 1901 жылы Ат башы районунун Четкелтебек жайлоосунда туулган.